экинчи толкунунда, коронавирус инфекциясынын экинчи толкунунда, биринчи толкунунда биздин Талас областык ооруканага көптөгөн жардамдар келип түштү. Ошол эле Талас областындагы жарандардын аттарынан, андан башка дагы кыргызстандык жарандардан, андан башка дагы эле дүйнө жүзүндө, мисалы Америкадан дагы башка жактарда жүргөн биздин Талас тургундары бар экен, эмгектенишкен. Ошолордун атынан дагы баягы өз жардамдарын көрсөтүштү. Мен эгерде айтып кетсем, ошол учурда бизге медициналык жабдыктардан 10.162 миңге бир жолу түшүптүр. Альянс алтындан аябаганда көп жардамдар келди, кымбат баалуу. Ошондой эле общественный благотворительный фонд Алкановдон дагы көп кымбат баалуу медициналык жабдыктар келди. Ошондой эле бизден Бабанов тарабы аркылуу кислородный концентратор келди. Андан башка Банк Кыргызстан аркылуу, Бабанов аркылуу ошондо бизге канды суюлтуучу медициналык дары жетпей жаткан дары. Ошо Клексан, ошондой эле гепарин, левофлоксацин дегендер 141.690 миңге, ошондо 164 миңге көптөгөн жардамдарды беришти. Ошолордун жардамы менен бир далай ооруларга биз дагы жардам бере алдык. Көп жарандар жакшы болуп айыгып чыгышты. Ал эми быйылкы жылдын эсебинен 21-жылы өкмөт тарабынан Көк ой айылындагы оорукана капиталдык ремонттон өткөн 120 орунга. Ошо Талас область боюнча коронавирус илдетине чалдыккан оорулардын баардыгы ушул жерден дарыланышат. Азыркы учурда бизде май айына чейин 110 оорулуу дарыланып чыкты. Анын ичинен лабораторно подтвержденный ковид инфекциясына 30 оорулуу дарыланып чыкты. Баягы эме эмне деп айтабыз, мисалы өзүнүн дагы элдерде өзүнүн чектөөлөрдү дагы алып салышып атат. Ошого караштуу көбөйүп атат оорулардын саны. Той аштарды, мындай элдин көбүрөөк болгон жерлерде бет каптарды кийип, өзүнүн коопсуздуктарын сактаса деген биз чакырыкка келет элек.